Кыргызстанда акыркы тапта коронавирус, пневмония сыяктуу жугуштуу илдеттерге кабылгандардын саны көп бойдон калып жатат. Мына ушул көйгөйгө байланыштуу биз жарандар иммунитетин кантип чыңдап алса болот, иммунитет деги эле өз эмне, иммунитеттин ооруларга туруштук берүүдөгү ролу тууралуу маалымат берүүнү туура көрүп жатабыз. Ал үчүн биздин суроолорубузга тактап айтканда силерге пайдалуу маалыматтарды бере турчу үй бүлөлүк дарыгер Кишимжан Мырзакулова эжекебиз менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы эжеке? Айтып өтсөңүз, деги эле иммунитет деген өзү эмне? Анан эмне үчүн биз ооруларга туруштук берүүдө иммунитетке, анан эмне үчүн мисалы бат ооруп калсак дагы иммунитетке байланыштырып келебиз, ролу кандай? Бул иммунитет деген ошол адамдын бир жагымсыз сырткы таасирлерге, ооруларга ошо туруктук берүү, ошолор менен күрөшө ала турган өзүнүн бир күчү да, организмдин күчү деп түшүнсөк болот, мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө. Иммунитет бул көп жагдайлардан көз каранды да. Иммунитет кандай, бирөөнүкү жакшы, бирөөнүкү жаман деп кантип билебиз деп. Бул төрөлүп ошол адам баласы ошол энесинин ичинде түйүлдүктө пайда болгон кезден баштап канчалык деңгээлде ошол эне туура тамактанып, туура өзүн алып жүрүп, бир эч кандай бир психологиялык, эмоционалдык бир каршылыктарга туруштук берүү, жакшы тамактануу, сейилдөө, спорт менен машыгуу, тамактануу деп деги эле бул көп жагдайлардан көз каранды да, ошол иммунитет деген. Анан мисалы ошону бекер айтпайбыз да, биз дени соо энеден дени соо бала төрөлөт депчи. Ошон үчүн бул кыз бала төрөлгөндөн баштап эле эртеңки эне төрөлдү деп, эртеңки биздин коом төрөлдү деп кабыл алсак болот. Анан эми бир кандайдыр бир шартка жараша студенттер төрөп калышат, мигранттар төрөйт. Алар дээрлик бир иммунитети жакшы бала төрөдү деп айта албайбыз. Ошон үчүн бул баягындай өзүнүн врожденный дейт, тубаса иммунитети болот адамдын. Анан кийин приобретенный, кийин өзүн өзү чыңдап кете турган иммунитеттер болот да. Мисалы ошол тубаса иммунитети начар болуп калса деле, адам баягы өзүнүн акыл эсине келип баштаганда ошол баланы жакшы жетирип, ичирип, спорт менен машыктырып, сейилдетип, ошондо эле иммунитетин көтөрсөк болот да. Акырындык менен мен бул тубаса иммунитет начар төрөлүп тур деп эле таштап койбостон, адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Ошондо иммунитет көтөрүлөт да. Бул иммунитетти өзүбүздөн көз каранды. Иммунитетти кандай сактап калабыз, жакшы иммунитетибизди же ошону күчөйтөбүз, ошону туруктуу жасап алабыз, ал өзүбүздөн көз каранды. Анан мисалы мен өзүм алып көрөйүн, иммунитетим түшүп кеткенден эмнеден билсем болот? Көпчүлүк айтып калышат, жанагы чач көп түшкөндө, балким тырнактары дейли, колдун тырнактары сынып кеткенде, бат сынат болуп калганда, сенин иммунитетиң түшүп кетиптир деп байланыштырып коюшат да. Биз кандай белгилерден улам ушул иммунитет түшүп кеткенин билип алсак болот? Мисалы мындай дагы бар да. Мисалы мен бирөөнү ооруганын уксам эле дейт да, мисалы гриппте, сасык тобу. Бирөө ооруатканын уксам эле ооруп калам дейт да. Мисалы ошолор иммунитети аябай төмөн да. Ошон үчүн иммунитет деген биринчи алсызданат. Адам ар кандай бир сырткы таасирлерге тез берилип, ошондон тез бир таасирленип өзүн жоготот да. Мисалы сөзсүз эле ооруп калуу шарт эмес бул жерде. Иммунитети начар болсо, мисалы машина урутса, бул ушул машиналар кечке тынбады же ушундай машина көп өткөн жерден да үй аласыңарбы деп калат да. Кадимки эшиктин ачылып жабылганы, суунун акканы, чайдын кайнаганы кайнап эле тура берет экен. Мындай болор болбоско бир психоэмоционалдык туруксуздук пайда болот адамда. Баягы кыжырдануу, болор болбоско киришип, өтө баягында майдачыл деп коебуз го биз. Ошондой болот да, мелочь дегендей да, баягы орусча айтканда. Ошондой болуп калат. Демек сезимтал болуп калат да. Мындай белгилерден көпчүлүгүбүз тыянак чыгарып коебуз го, жөнөкөй жарандар психологиялык ооруларга, илдеттерге кабылды деп. Демек бул иммунитеттин түшүп кеткенинен кабар берет. Иммунитеттин түшүп, ошого туруксуздук, себеби мээ тез чарчайт. Мээ тез чарчаганда анан ошондо башталат да. Анан бул ошол алгачкы этаптары. Ар кандай мындай өтө мындай сезимтал болуп калат да адам. Жытка, үнгө, сүйлөгөнгө аз сүйлө депчи. Мисалы ошентип калат. Анан бара-бара ошол ким ооруса, ошол мисалы 10 адам отурсак,
ошонун баардыгы эле болуп калбайт. Ооруганда 1-2 ооруп калышы мүмкүн. Ошол иммунитети начар болсо. Мисалы ошол бир эле салатты 10 адам жесе, баардыгы эле ууланып калбайт. Ошол 1-2 ууланат. Бул сөзсүз эле бул вирус менен же бир бактериялык оору менен ооруп калуу эмес. Ошол ууланып калуу, отравление деп коебуз, тез чарчап калуу, уйкусуздук же уйкусуроо, эртең менен турса деле бир баягы уйкусу канбай койгону, ошентип ныксырап, бир топко чейин ошондой өзүн алсыз сезип, тамакка болгон табити начар болуп, жей албай, ушинтип жүрө берет да, баягындай кыргызча айтканда ынжык деп коет да, жалпак тил менен баягы ынжып болор болбоско ошентип калат. Булар иммунитети төмөн адамдар. А мисалы кээ бир адамдар бар, баягы неберелер үстүнө чыгып атабы, астына түшүп атабы, бакырып өкүрүп атабы, эч нерсе болбогондой отура беришет да. Ошондой адамдар аз. Бул бейгам дейт, баягындай эч кандай камы жок, ойлонбойт дейт да. Себеби анын психоэмоционалдык туруктуулук бар, иммунитети жакшы, тамакты жакшы жейт. Мисалы бизде терең уйку болот да, 10-дон 5ке чейинки терең уйку. Бул илим боюнча тастыкталган, далилдүү медицина тастыкталган. Ошондо терең уйку болот да, баягы глубокий сон деп коет. Ошондо бирөө бакырса дагы, чакырса дагы укпай уктаган. Ошондо шалкылдап баардык организм дем эс алып турат да. Ал эми 11-12ден баштап уктап, эртеси 12ге чейин уктасаң деле, 12 саат, 14 саат уктасаң деле баягы үстүртөн уйку болот. Поверхностный сонго кирип калса, организм эс албайт. Ошентип иммунитет түшүп баштайт да. Эң негизи жакшы укташ керек. Уйкудан дагы билсек болот биз. Ооба. Ошол уйкудан билсе болот. Уйкусу качып, уйкусуздук болуп, начар уктап. Ошол жакшы уктаса, ошол адам жакшы болот иммунитетичи. 10-дон 5ке чейин сөзсүз укташ керек. Негизи 5-6 жолу тамактануу сунушталат. Аз-аздан сиңиримдүү кылып, жеп ичип, өтө баягындай тоюп алып, сиңбей, тамак ошол жерде туруп калып, мисалы ашказанда тура берсе да тамак бузулат да. Көп жеп алсаң ал эриш керек. Андай тез ошол эри турган кылып, аз-аздан жеп, 5-6 жолу тамак жеш керек. Анан сиңиримдүү кайсы биз бир тамак жеп, бир чай ичебиз, ал болбойт. Ал темирди жууп чыгып кетет чай. Тамак жегенден жарым сааттан чай ичиш керек, мисалы. Дароо чай ичкен болбойт деп жатпайсызбы? Эмне зыяндары балким мисалы бир тамак, бир чай болгондо баягы тамак составында темир бар, магний, калий, баягы минералдык заттар дагы бар да. Ошолорду чайдын составында кофеин бар да. Ошол сиңдирбей сүрүп чыгып кетет да организмденчи. Баягы нейтрализация деп коет го, баягы болду. Анын күчүн жоготкойт ошол минералдык заттардын, пайдалуу бир белоктордун, ошолордун баардыгын алсыздандырат да болчу. Анан азыр ошол иммунитетти чыңдоодо дагы тамак аштарга маани бериш керек деп айтып калдыңыз. Мен ондой балким ошол жарандарга жеткиликтүүрөөк деген максатта айтып жатам. Мисалы бир иммунитетти чыңдаш үчүн өзгөчө азыктар болсо, жашына карап бөлсөк айтып берсек болобу? Мисалы жаш балдарга, анан биз сыяктуу орто жаш деп коелу эле. Анан улгайгандарга өзүнчө бир рацион түзүп, кандай тамактарды жаш балдар мындай азыктарды жегени жакшы, орто жаштагылар, улуу жаштагылар деп айта аласызбы бир мындай жеткиликтүүрөөк маалымат болуш үчүн? Мисалы жаш балдардын булардын өсүүсү өтө тез да. Ооба. Буларда баягы мындай бир өтө мындай тажрыйбалуу куруучулар аябай бат курганда баягы куруу материалдарын тез берип турбасаң ич токтоп калат го, ошондой да жаш балдарда. Булардын өсүүсү өтө тез да. Мисалы азыр алып берсең кийимди, ошол 1 айдан 2 айдан кийин ошол кийим чак келбей калат го, өсүпчү. Ошондой да. Ошон үчүн булар бат тамактанып, көбүнчө витаминдүү тамактарды жеш керек да жаш балдар. Мисалы мына алма, өрүк, эмне мына жашылча жемиштердин бардыгын. Мисалы жаш балдарга берсең, алардын ашказаны аябай назик. Ошондуйт баягы кабыкчалары назик. Ошолорду жагы жеп жутуп эле чайнап-чайнабай жеп жутуп берет да. Аларга пюре түрүндө кылып өткөзүп, мисалы алманы кырып берип, же болбосо пюре кылып берип, жүзүм мисалы аларда жаш балдарда баягындай диатез, алып келишиң беттери кызарыпчы, ширин тамактарчы. Аябай таттууларга этият кылыш керек буларды. Башка дарбыз, коон, ошондорду буларды баягы майдалап бериш керек да, бат баягы балдаргачы. Баягы ичин өткөрүп бере турган дагы анан тез мындай уулап кое турган, тез бузулуп кетет, мисалы коон, шабдалар бат эле бузулуп кетет, анан көбүнчө ууландырып коет да. Жаш балдарды ошондон этият кылыш керек. Себеби булардын иммунитети толук менен баягы өзүнүн деңгээлине жете элек, баягы күрөшө турганчы.
ошон үчүн буларды этият кылыш керек. Буларга кайсы көбүнчө бир баягы кургак, баягы алмага окшогон ширеси азыраак жашылча жемиштери сунушталат жаш балдарга. Анар, себеби булар бат өсөт дагы, ошол канды дагы толуктап туруш керек да, булар аябай чуркап турат. Анан баягы өспүрүмдөргө мисалы жаңгак көбүнчө, себеби булардын баягы переходный дейт, баягы өткөйлүк курактар бул өтө кооптуу да. Баягы гормондор дагы өзгөрөт. Ошон үчүн баягы жаңгак, баягы мээнин туруктуулугун калыбына келтирет. Ушундай анар, буларда жүзүм баягы ширелүү, баягы нерв системасы аябай күчтүү иштегенде, баягы мээде дагы баягы глюкоза жетишсиз болуп калат. Ошон үчүн булар ширелүүрөөк баягы жашылча жемиштерди жей берсе жакшы буларга көбүнчө. Анан уйкусу көбүрөөк болуш керек булардын, көчөдөп жүрбөй. Анан таза абага сейилдетиш керек. Мына жаш балдар көбүнчө булар бат чуркап турат да, баягы чуркап турганда эле аба жетпей калат го бизге кычкылтек. А буларды камап алып отурган бала баягындай депрессияга көп калып калат да, мындай байкалгандачы. Ошондой анан чоң адамдарга мисалы калыптанып калат алардын иммунитети. Кандай болсо ширелүү дагы, ширеси дагы жей берет. Ал эми иммунитетти көтөрүш үчүнчү? Чоң адамдар иммунитетти көтөрүш үчүн булар деле жаңгак жеш керек. Баягы белок дейт, жумуртка, мисалы көбүнчө эле жебей коюшат да, сүт азыктары, ушуларда баягы кальций көп болот да. Баягы кургатылган, себеби баягы ошол мына орто жаштан өткөндөн кийин жүрөк кан тамыр системасы баардыгы мына машинанын бир баягы деталдары, бир запчасттары эскиргендей эле эскирип баштайт да эми. Организм дагы баардыгы ошол калыбынан иштеп, кечке чейин тынымсыз иштеп турган организмде чарчайт. Ошол баягындай бир өзүнүн немеси кетет дегендей, күчү кетет дегендей. Булар ичип жеп туруш керек да. Биз мисалы сүт окат иче албайм дейт. Калий, кальций, магний көп болот. Анан биз көп чайлашабыз чоңдор. Чайды көп ичебиз. Анан сыртка көп чыгып кетет бизде бүт баягы минералдык заттар. Ошону калыбына келтириш үчүн баягы кургатылган азыктар жакшыраак да. Мейиз, мисалы өрүк кургатылган, шабдалы кургатылган түрү чоңдорго көбүрөөк пайдалуу. Жүрөккө баягындай калий көбүрөөк кетет да. Ошондой анан мындай күз мезгилдеринде, жаз мезгилдеринде, суук мезгилдеринде баягындай лимон, себеби булардын баягы вирустук жана бактерияларга каршы күрөшүүчү бир касиети бар да. Ошол ысырык салып туруп, анан баягы көк чайдын дагы ошондой касиети бар. Анардын ошондой касиети бар. Мисалы баягы банан, ошол жакшы. Мисалы азыр коронавирус менен ооругандарга анар көбүнчө сунушталат да. Себеби баягы кандыдагы гемоглобинди жакшы көтөрөт. А гемоглобин кычкылтекти ташыйт. А бизде ошол дем алуу болуп кычкылтек жетпей, ошол дем алуубуз оорулушуп атпайбы коронавирустачы. Ошон үчүн бизде баягы анарды көбүрөөк жеш керек да. Анар жеп, анан ошол лимон деп коет, эми баягы черная рябина деп коет, бизде өспөйт деле ал. Ушуларды ичүү сунушталат. Анан туура тамактануу сунушталат. Баягы мисалы эртең менен тамак жедикпи, сүт азыктары жакшыраак эртең менен сиңдүүрөөк. Аны эч нерсе жебеген, ичпегенден көрө ошол сүт окаттарын ичип кетсе, жок дегенде бир стакан сүт ичип койсо дагы жакшы. Сизге рахмат. Ушул маегибиздин жыйынтыгында ушул дагы эле сизге кайрылууга кезек беребиз. Кыска нуска ушул иммунитетти чыңдоо үчүн, иммунитетти көтөрүү үчүн негизги жарандар сактай туруш эрежелер. Эми иммунитетти көтөрүш керек дегенде өзүңдүн жашооңду бир жакшы нукка буруу деп түшүнүшүбүз керек. Ошол убагында бири бирибизге жакшы мамиле, ошо баягы жылмайып кароо дегендей, саламдашуу, өтө болор болбоско бир кыжаалат болуп, кейбеш керек. Туура тамактануу 5-6 жолу, таза абага сейилдөө, спорт менен машыгуу, ошол бири-бири менен жакшы мамиледе болуу, ошол суюктукту өзүнүн белгилүү өлчөмдө ичүү, ооруган адамды сураганда да бир аралыкты кармоо, анан колду жуу, баягы бир коомдук жерлерде дагы өзүн жакшы алып жүрүү да. Ушул. Сизге рахмат. Ушул атайын убактыңызды бөлүп, бизге пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөн үчүн.
Урматтуу достор, эске сала кетейин. Биз бүгүн иммунитетти кантип чыңдоо керек, иммунитеттин түшүп кетишине эмне себептер болот? Мына ушул теманын айланасында сөз жүгүрттүк. Ал үчүн биздин суроолорго жооп берген үй бүлөлүк дарыгер Кичимжан Мурзакулова эжекебиз маек куруп берди. Эң биринчи кезекте убагында эс алыңыз, туура тамактаныңыз. Мына ошондо иммунитетиңиз чың болот деген кеп кеңеш менен сиздер менен коштошом.